Бала кезимде мен көп эле кол өнөрчүлүктөргө кызыкчымын. Көбүнчө мен ушу шуруларды өзүм эле отуруп жасай берчимин. Анан чоңойгондон кийин ушу Балыкчы шаарындагы индустриалдык техникумунда кол өнөрчүлүк ийримин аяктадым. Андан бери ушу Балыкчы шаарындагы Балдар билим борборунда эмгектенип келе жатам. Кыздарга шуруларды көп өзүмдүн билген нерселеримди үйрөтүп келе жатам. Кыздарга мисалы үчүн шуурдан жасалган гүлдөрдү, моюнга салган шууруларды, билериктерди, сөйкөлөрдү үйрөтүүдөмүн. Элмира Жумабековна менен 15 жылдан бери чогуу иштешип келем. Кесипкөй мугалим катары тааныйм. Элмира Жумабековнанын балдарга болгон мээрими, сүйүүсү өтө күчтүү. Андан сырткары уюштуруучулук жактары, ата-энелер менен иштей билүүсү абдан жогору коюлган. Бисер ийрими деген өзгөчө эмгекти талап кылган, майда жумушту ийне жибине чейин тизип, анан кийин бир көрүп берген сонун жумуштарды аткарып келет. Буюрса ушунча жылдан бери иштеп келип, мына азыр эмгегин үзүрүн көрүп жаткан учуру жакында эле методикалык кейс республикалык сынак болду. Ошол жерде өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп биринчиликти алды. Андан сырткары дагы эл аралык сынактарга окуучулардын эмгектери жөнөтүлүп, сыйлыктарды алып келебиз деп турабыз. Ал жерде мен да барам. Балыкчы шаарынан 3 окуучу, 3 мугалимдин окуучулары ошол жакшы ийгиликтерге жетишти. Жакында эле өткөн областтык республикалык масштабта кароо сынакта 1-чи орунду багындырды. Мындан аркы эмгегинде дагы эжейибизге ийгиликтерди каалайбыз. Мен 3-чү класстын окутуусу болом. Мен мончоктор ийримине 3 жылдан бери катышып жатам. Мына ушунканы мен өз колум менен жасадым. Биздин эжебиз абдан сонун, ак көңүл, боор керек. Мына бул билерикти мен өзүмө жасап алдым. Биз дагы көптөгөн нерселерди жасап турабыз. Сентябрдан келгенден кийин мен бияктан сумка шурулардан анан гүлдөрдү үйрөндүм, ромашка гүлдөрдү. Буну жасаганда кыйын болду, оор болду, бирок Элмира эже үйрөтүп берди. Элмира эжеден жакшы жасатып буйруп берди. Кыздарым өздөрүнүн кол эмгегинен колунан чыккан эмгектерин жазашып, үйрөнүп алышып, барып мектептен подружкаларына, курбу кыздарына сатып, белек кылышат. Анан сатып аны кайра акчаларын алышып, кайра шууру сатып алышып, кайра мисалы үчүн гүлдөрдү жасаганды үйрөнүшөт. Көп областтык сынактарда, эл аралык, шаардык сынактарда дагы байгелүү орундарга ээ болуп, Кудайым буйруса, жакында окуучуларым менен эң мыкты деңгээлде выставка уюштуруп, конокторубузду чакырып алсакпы деген тилектерибиз бар.